Бұл имарат Союз мезгілінде тері оорулар клиникасы болып құрыла баштаган. Қиынырақ біреу сатқан бе? Келбейді, даже харакет қылбасын. Мүлк, мамлекеттің мүлкі. Мамлекеттік деп елдің мүлкі. Копиясын шығарылады, ғана барып ушу бир жуманын ичинде текшерип карап чыккыла чыгарышы. Буга мени өзү кызыкпайт. Жумшактан ич оору, катуудан тиш оору жаман. Ар бир курттаган, сынган же түшкөн тиш карылыкты чакырат да сулуулукту качырат. Ошондуктан тишке кам көрсөңүз, тиш сизге кам көрөт. Москвада жүргөндөргө Ваш стоматолог клиникасынын филиалдарына кайрылууну сунуштайм. Кааласаңыз Достоевский метросунан түшүп, Самотечная 17А дарегине барасыз. Же Рокоссовский метросунан түшүп, Открытое шоссе көчөсү 14 дарегине баш баксаңыз болот. Анда адистер акысыз кеңеш беришет. Ыдырыс Исаковдун атынан барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен дарылап беришет. Урматтуу мекендештер, Москвада жыйган буюм таймыңыздар. Топтогон түйүнчөңүздөр болсо, сүрсүтпөй Кыргызстанга бат-баттан жиберип туруңуздар. Сиздердин аманатка кыянат кылбай, кызмат кылчу жигиттер бар. Алар аманат жүктү Кыргызстандын баардык облусуна бат жана сак жеткиришет. Москва шаарынан жана Москва облусунан жүктү алып чыгып кетүү акысыз. Аманат жүктүн сынбай, жоголбой жетишине 100% кепилдик беришет. Каттамдар туруктуу. Ыдырыс Исаковдун атынан кайрылгандардын жүгүн 20% арзандатуу менен алышат. Байланыш телефону +7 926 763 73 81. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен кечегибизден бүгүнкүбүздөн эртеңибиз жакшыраак болсо экен деген ойдо ошого окшогон нерселерди чыгарып келе берем. Эми жаман көрөсүздөрбү, жакшы көрөсүздөрбү, эми ошого окшогон нерселерди айтканга туура келет. Жакшылыкты айтайын дейсиң, бирок тилекке каршы жакшылыгыбыз аз, жамандыгыбыз көп болуп атат. Ошо жамандыктын бири мына имарат. Азыр бул имаратты көрүп Ыдырыс баягы Украинада, Бахмутта жүрөт экен дешиңиздер мүмкүн, бирок бул Бахмут эмес, Украина эмес, бул Сирия эмес, Ливия эмес, Чеченстан эмес, бул Ош. Оштун төлөйкөн айылы. Оштун жалаң байлары жашаган жери. Анан бул имарат өзү Союздун учурунда тери ооруларын дарылай турган диспансер катары салынып курулуп баштаган. Бирок курулушу бүтпөй калган, анткени Союз кулап калган. Анан 2003 жылга чейин жаткан. 2003 жылы мамлекеттик мүлк фонду ошол кезде билесиздер. Ошого окшогон курулушу бүтпөй калган, жоюлуп кеткен жана башка ушундай мүлктөрдүн бардыгы мамлекеттик мүлк комитети деп койгон ошол кезде. Азыр фонд болуп калды. Мына ошол мамлекеттик мүлк фонду, азыр кыскача айтканда ФУГИ. ФУГИнин балансына өткөн. Анан ФУГИ муну сатууга чыгарган. Ага өкмөттүн ошол кездеги атайын токтому себеп болгон. Өкмөт өзү сатыла турган мүлктөрдүн тизмесин тактап, анан ошол тизмени жарыялайт. Мына мүлктөр сатылсын деп. Мына ошондой тизмеге ушул дагы кирип калган. 2003 жылы анан муну Эсекеев деген Оштогу уролог врач муну сатып алыптыр. Баштапкы баасы тоголоктоп айтканда 2 миллион сом болгон. Ошол 2 миллион сомго бааланган, анын аукционго коюлган. Андан ошол 2003 жылы Эсекеев деген врач 240 000 сомго сатып алган. То есть 12% чейин ылдыйлаган баа. Анан кийин сатып алган. Анан негизи бул жерде ошол сатылган учурда 4 гектардай жери болгон. Азыр эми болгону 1,5 гектардай жер калды. Ушу талашып нары бери болуп атат. Бул имарат бар. Мына жакта ашканасы бар. Анан мына жакта жери бар. Анан азыр эми бул жака ичине дагы киргизип көргөзөйүн. Бул имарат кандай экен? Имарат өзү негизи 3 этаж. Азыр ушу айнектери талкаланган боюнча турат. Айнектерди Ош шаардык мэриясы курган, койгон, үстүн чатырын жапкан. Муну мектеп кылабыз деп ойлогон. Бирок эми баарын мындай ирети менен айтып берейин. Кандай болгон окуя? Так, Эсекеев ошентип 2003 жылы алгандан кийин 2005 жылы прокуратура, Ош шаардык прокуратурасы иш козгогон. Бул жер арзан бааланып калды. Бул жердин жери бааланбай калыптыр. Имаратты гана баалап коюпсуңар. Баасы өтө эле ылдыйга түшүрүлүп кеткен. Ошондуктан муну сатып алуу келишимин жокко чыгарасыңар деген доомат менен сотко кайрылган. Мына ошонун негизинде анан ФУГИ өзүнүн чечимин өзү жокко чыгарып, анан жок, бул сатылбайт. Баягы сатуу алуу келишимин жокко чыгарабыз деп, жокко чыгаргандыгы жөнүндө булар токтом чыгарышкан. Бирок Эсекеев анан сотко кайрылган 2005 жылы. Сотко кайрылганда сот Ахматов деген сот экен. Ошол райондор аралык экономикалык административдик иштерди кароо боюнча мында кагаздар турат. Анан ал эменин жанагы ФУГИнин
биринчи чыгарган токтому ошол жанагы сатуу жөнүндөгү келишими күчүндө калтырылсын деген чечим чыгарып берет. Бирок 2005 жылы ошол эле жылы Ош шаарынын ошол кездеги мэри Жумадил Исаков муну сотко берет. Сотко берип, бул жерди ошол Ош шаардык мэриясынын балансына кайтарганга аракет кылат. Ошентип 2007 жылы, анан бул жер 2008 жылы. Бул жерди жогорку сотко чейин жеткирип, акыры анан кийин соттун чечими чыгат, бул жер эмеге ушул Ош шаардык мэриясынын балансына кайтат. Бирок анан 2012 жылга чейин ушул жер турат. 2012 жылы анан Ош шаардык мэриясына Мелис Мырзахматов мэр болуп келет дагы. Ал келип туруп ушул жерди терезесин койдурат, ичин шып атат, үстүн жаптырат, тетиги жерге спортзал курдурат, кыскасы ошого окшогон иштерди кылат. Муну мектеп кылабыз деп ойлойт. Деген маалда анан кайрадан 2014 жылы чечим чыгарып атат. Ал чечимде ошол бул жердин ээси катары Эсекеевди тааныйсыңар, Ош шаардык мэриясын тааныбайсыңар деген өкүмүн чыгарып берет. Мына ошол өкүмдүн негизинде азырга чейин бул жер Ош шаардык мэриясынын эмес, ошол Эсекеевдин атында турат. Бирок Эсекеев азыр башка бирөөгө сатып жүрген, бир өзбек киши экен, кыскасы. Анан ошол кишинин атында турат. Азыр ал келе албайт, эл бербейбиз дейт. Соттун чечими ошентип турат. Ош шаардык мэриясы былк этпей, ошону талашпай дагы, карабай дагы ушул жерге бир мектеп салалы, имарат эми 70-80% бүтүп калыптыр деп аракет кылбай атат. Эми азыр жүрүңүздөр, көргөзүп берейин. Имараттын абалы кандай? Мына жактан ошол баягы 2-3 этаждарына чыга турган тепкичтери бар экен. Анан биз азыр чыкпай эле коелу. Биз мына жагынан эле карайлы. Ошол биринчи этажы мына кенен. Терезелери ошол маалда жана 2012 жылы коюлган, бирок бир күн дагы иштеген эмес, мынантип талкаланып жатат. Негизинен сапаттуу курулган. Мына шыбактар бүткөн. Мындай чоң-чоң бөлмөлөр менен курулган экен. Мына. Ушулардын баардыгы азыр жөн эле жатат. Бирок ошол эле кезде азыр эми мен шаардагы абалды айтып берейин. Өзү негизи мындай. Бул нерселердин баардыгын мага ушул Ош шаардык кеңешинин депутаты, ушул Төлөйкөн айылынын тургуну ушул маселени көтөрбөйсүңбү деп суранганынан улам азыр ушуну көтөрүп чыгып атабыз. Документтердин баардыгын ошол киши берген. Анан ал документтерде ушул соттун чечимдерин баардыгын окуп чыктым. Соттун чечимдери баардыгы түшүнүксүз. Эмне үчүн социалдык объект сатылып кетет? Себеби 95 жылы Акаев президент болуп турган учурда социалдык объектилер менчиктештирүүгө жатпайт деп буйрук чыгарган. Мына ошол буйрук эмне үчүн эске алынган эмес деген суроо менде азыр турат. Мына ушинтип азыр мына 1 2 3 мындай 4 бөлмө турат. 4 чоң бөлмө. Мына ушул 4 бөлмө тең, булар ушундай бүтпөгөн абалда турат, бирок жакшы. Андан ушундай 4 бөлмөлүүдөн 3кө көбөйтсөңүз 4 8 12 бөлмө даяр десе болот. Андан сырткары мындай чоң коридор менен. Анан бул жагын караңыздар эми. Бул жагынго Ош мэриясы эми эптеп үстүн жаап койгон экен. Бул жагы мынантип эзилип сууга талкаланып бүтөйүн деп калыптыр. Биздин бийликке, биздеги ошол башкарууга ушунчалык таң калам да. Бизде баягы көп суур, ийин казбайт, койчу көп болсо кой арам өлөт деген саясат накта бизде болуп атат деп ойлойм. Анткени бизде чоң көп, бизде жетекчи көп, проблема дагы көп. Баягы жетекчилер проблеманы чечкендин ордуна проблеманын үстүнө проблема кылып отурат. Мына ошонун жакшы бир мисалы мына ушул. Жетекчи көп, чоң көп, сот көп, анан чыгарылган чечимдер ошол ар кимиси ар түрдүү, бирине бири баш ийбейт, бирин бири тааныбайт. Жыйынтыгында келип мына окшогон имараттар ушинтип талкаланып, же элге пайдасы тийбейт, же бир менчик ээсине өтпөйт. Жөн эле ушинтип бузулуп жатат да, жаратылыштын жеми болуп жатат. Мен эмне үчүн бул маселени көтөрүп атам? Себеби Ошто азыр мындай абал. Ошто 10 баланын болгону 4-өсү гана садикке барат, бала бакчага барат. Анткени бала бакча жок, бала бакчада орун жок. Бала бакча курайын десең, жер дагы жок, акча дагы жок Ош шаардык мэриясында.
Ошондуктан ар бир 10 баланын болгону 4 гана барат, калган 6 бала бакчага барбайт. Бакчага барбаган бала эртең өзүңөр көрүп атасыңар. Азыркы жаштар эмнеге билимсиз болуп кетти дейсиңер? Мына ошол бакчага барганын айынан, барбаганын айынан. Азыркы жаштарыбыз ушундай билимсиз. Билимсиз муун ушинте берсек дагы көбөйө берет. Анан мектептер боюнча Ошто баягы сыйымдуулук, кубаттуулугу 1,5 миң деп эсептелип курулган мектептерде азыр 4,5 миң бала окуп атат. Бир партада 2ден эмес, 4төн бала отуруп окуп атат. Бир бала бакчадагы бир керебетте азыр 2ден эмес, 1ден эмес, бир бала жата турган керебетте азыр 4төн бала жатып атат. Мынога окшогон имараттар азыр турат. Бул имаратты мен мисалы баягы менчик ээсине мен каршы эмесмин. Менчиктештирүүгө дагы каршы эмесмин. Менчиктештирүү болуш керек. Мамлекет өзү эптей албаган мүлктөрдү менчиктештирүүгө бериш керек. Ал менчик ээси алып аны иштетиш керек. Мен ага толук кошулам. Бирок мынандай социалдык объектилерди менчиктештирбеш керек да. Өзүбүз мектеп сала албай атсак, мектеп салып жетишпей атсак, анан муну ушинтип сатып беребизби? Сатылбай турган мүлктү сатып атпайбызбы? Анан Ош шаардык прокуратурасы бар, соттор бар. Мен азыркы бийликке дагы мындай кайрылгым келет. Мындай да, ар бир бийлик мурункусын жамандап отуруп келет. Мурунку бийлик жамандайт. Аларда ушул сот системасы иштеген эмес, сот реформасы болгон эмес, сот адилеттик орногон жок дейбиз. Макул. Ошентип келгендердин бирөөсү азыркы Садыр Жапаров мырза. Садыр Жапаров мырза дагы азыр ошол сот адилетсиздигин сындап жүрүп келген. Мына өзү келгенине 2 жыл болду. 2 жылдан бери сот адилеттиги орноп кеттиби, жокпу? Мына ушул жерден бир мисалын көрсөтсөк болот эле. Мына Зулушев мырзага кирип сүйлөшө турган болсоң, ар бир эки ооз сөзүнүн биринде мыйзамдуулук деп сүйлөйт. Мына азыр мына жерден мыйзамдуулукту таап берсе жакшы болот эле азыр. Урматтуу Зулушев мырза, көрүңүз азыр. Ушул жер кантип ушунун сатылышы кандай мыйзамдуу? Кайсыл мыйзамга дал келет ушул? Өзүңүз карап көрүңүз. Убагында өкмөттүн акчасы кеткен, бул социалдык объект катары курулуп баштаган. Анан эле азыр бул бирөөгө менчиктештирилип кетсе, ошол менчикте отурабыз да. Убадаларды аткарайлы. Азыр эми мына сыртта кишилер турат, ушул айылдыктар. Ошол айылдыктар менен дагы сүйлөшүп көрөлү, угалы ойлорунан. Жүрүңүздөр. Бул имарат Төлөкөн айылынын Саргалчаев көчөсүнө жайгашкан. Бул имарат Союз мезгилинде тери оорулар клиникасы болуп курулуп баштаган. Андан кийин Союз бузулгандан кийин бул незавершенка болуп бүтпөй калат. Бүтпөй калып, анан буну Эсекеев деген биздин маалымат боюнча врач бул ушул жерде Ош Жалал Абад областной госимущество деп коет эле, ошол жерден аукциондон сатып калат. 2 миллион сомдук бул 2006 жылдары, 2004 жылдары болушу мүмкүн, ушундай маалымат боюнча. Андан кийин бул киши бул жерди алгандан кийин, бул жерди алганда 2 миллионго баланат дагы. Бул киши бул ушунча чоң зданияны 2 гектар 200 квадрат метр жерди 235 миң сомго сатып алат. Сатып алгандан кийин буну Ош шаардык прокуратурасы ушунча бул арзан кетип калды деп буну айтып коюшат. Териштире баштайт. Андан териштире баштагандан кийин бул жердин өткөн аукционду жокко чыгарышат. Себеби жер бааланбай калат. 4 гектарга жакын жер бааланбай калып, зданиянын арзан кеткенине байланыштуу. Андан кийин ушинтип аукционду бузат дагы. Андан кийин Ош шаарынын мэри Жумал Рыспаевич мэри болуп турганда бул зданияны шаарга өткөрүп териштирүү иштери башталат. Териштирүү иштери башталып Верховный судка чейин барып, Верховный судта Ош шаардык мэриянын доо арызын канааттандырып, мамлекеттик госакт берилет. 1,4 гектар менен. 2-2ден 1,4 гектар менен алынып баланска коюлат. Алынып баланска коюлуп Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын балансына коюлат. Андан кийин Верховный суд чыккандан кийин ага чейин бул жерде биздин жашоочулар, Төлөкөн айылынын жашоочулары, кээ бир адамдар ушул жерде жашап жүрүшкөн ичинде. Биз анан Верховный судтан утуп алдык деп 27 үй бүлөнү бул жерден чыгарабыз.
бул жерге бизге ош шаардык милиция кызматкерлери жардам берип, шаардын мэрия жардам берип, элди айтып, бул элге кайтты. Будан кийин бул жер мектеп болот, садик болот деп элди чыгартырып, анан кийин мен шаардык депутат катары Төлөкөн Айылан шайланганмын. Бул жерге биз бюджеттен акча бөлөбүз. Ушул турган зданияга ушу крышасын жабыш үчүн 2 миллион 200 миллион акча каратып, тендер өткөрүп, мунун үстүн жаптырабыз. Андан кийин кей жылдары бул жерди биз шыбатып, терезелерин койдуруп, 13 миллион акча бөлөбүз. Ушинтип ушул процесс кете берет. Ушундай болуп жүргөндө Эсекеевдин баягы утулган Верховный соттун чечимин Ош шаардык областтык сот аралык сотко берип, ал жерде судьялар карап, Акматов деген документтер менен өзүңүз жакшы таанышасыз, көрөсүз. Ушул киши Верховный соттун чечимин жокко чыгарып берет. Жокко чыгарып, андан кийин ошо госрегистрге ошо правоустаночный документин берилсин деп, ошентип 2 госакт пайда болот. Ошо шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын кээ бир адистери шалакылыгынан соттун чечимин ушу жетекчилерге айтпай, ушул нерсе жүрө берет дагы. Андан кийинки келген мэрлер мына ошо биздин оң жагыбызда турган спорт зал курулат. Бунун дагы бюджеттен бөлүнүп, 10 миллион сомго бөлүнүп, 9 миллион 300га ушул спорт залды курулуп жүрө берет. Анан элдин кийин нараазычылык чыга баштайт. Ушул объект нерсесин болуп. Анан көп жылдан бери ушунун аракетинде жүрөбүз. Анан кийин ушул Верховный суд жогорку соттун чечимин ушу шаардык областтык соттук Акматов деген ушул жогорку соттун чечиминин жокко чыгарылсын биз ойлойбуз, мыйзамды ойлойбуз. Бул мамлекеттин эсебинде турган здание мамлекетке кайтыш керек, муниципалдык менчикке барыш керек. Элдин талабы ушундай. Мен ушул жылдын депутаты катары ушул иш менен көптөн бери ошо аралашып келем. Менин деле талабым ушундай, элдин талабын аткаруу үчүн биз эл тарабынан шайланганбыз. Биз силерден суранабыз. Ушу элдин мүлкүн, ушу мамлекеттин мүлкүн мамлекеттин ордуна коюп коюшуңарды суранабыз. Болгон документтерди берели. Сиз шаардык кеңештин депутаты экенсиз. Анан маалыматыңыз жок эмес да, болуш керек. Бул жерде жанагы муниципалдык менчик башкармалыгы деген бар. Атайын ошого окшогон мүлктөрдүн баардыгын карап, эсепке алып, аны же ижарага берип, же болбосо мамлекеттин ошол мэриянын балансында болсо аны андан ары кантип пайдалануу керектиги боюнча сунуштарды, идеяларды даярдап мэрлерге, анан мынау шаардык кеңештин депутаттарына сунуштай турган орган да, мындай. Ооба. Анан алардан эч маалымат албадыңызбы? Алар кимдер өзү? Биз эми маалыматты алып жүрдүк. Андан кийинки Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевга кайрылдык. Биздин үнүбүз жетпей калды. Бул ошол областтык сот бузгандан кийин ортодо убакыт өтүп кетип, срок давности деп коет экен, бул каралбай келген да. Көп жыл аракет кылдык. Андан кийин Сарпашев малында аракет кылып көрдүк. Ушундай менен келе жатат. Анан биздин маалыматтарыбыз боюнча мен өзүм шаардык прокуратурага кайрылдым. Муниципалдык менчик башкармалыгына кайрылдым. Ош как депутат катары өзүм коллегаларыма кайрылып көрдүм. Бул нерсе негедир жылбайт. Бул жерде ушул алган адамдын, ушул кээ бир жетекчилердин, кээ бир ушул адистердин кылган шалакылык иштери менен ушул нерсе бүтпөй келет. Биздин үмүтүбүз калбады бул жерде. Бирок сиз билесиз да, эми жанагы прокуратура деген орган бул мыйзамдуулукту, мыйзамдын аткарылышын, анан мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөгөн орган. Ал орган мынау кагазда сиз айтып аткан баягы соттук иштер болду деп атпайсызбы? Бирок ага чейин бул өзү эгерде сиз айткандай тери ооруларын дарылай турган чоң центр катары курула турган болсо, демек бул башынан эле сос объект да? Сос объект. Социалдык объектилер менчиктештирүүгө жатпайт деген буйрук 95-жылы эле Акаевдин доорунда Акаев менен чыккан. Демек, ошол буйруктун аткарылышын көзөмөлдөбөсө, анда прокуратура сиздин оңуңузча эмне кылып отурат? Сиздер ошон прокуратурадан талап кылбадыңыздарбы? Мен прокуратурага жакын арада дагы кайрылдым. Кайрылсам, ушул курулган ушул спорт зал объектисин, ушунун үстүн жапкан, ушуга терезе койгон мурдагы жетекчилерди кайта жоопко тартып атат. Менде алган каттын жообу дагы да бар. Мен сизге аны көрсөтөйүн. Жок, макул, аларды жоопко тартсын, ал башка маселе дейли. Ал эми баштап ага чейин мунун мүлк мыйзамдуу сатылганбы, мыйзамсыз сатылганбы, ошого баа берип алып, эгерде мыйзамсыз сатылган десе, анда кайтарып
анда берки иш жокко чыгыш керек. Ооба. Эгерде жок, мыйзамдуу сатылган деп анда бир кордондон чыгара турган болсо, анда ал үчүн билбейм кандай баш менен чыгарыш керек. В общем, чыгарыш керек. Чыгаргандан кийин гана аларды соттош керек го дейм да. Туурабы? Ошондой болуш керек чынында өзү. Мыйзам боюнча алып келгенде ошондой болуш керек да. Бул жерде кандай кызыкчылыктар болгону бизге андай Анда маалым. Оштун прокуратурасы кайсы мыйзам менен иштеп атат анда? Мен ушуларга ушу кандай баа берилет, кандай болот мен түшүнбөдүм ушуну. Өзүм түшүнбөй жүрөм ушул нерсени. Азыр эми бул жерди алынган болсо, алгандан кийинки максат сиздин оюңузча эмне болуп иштеш керек? Бул алынган максат боюнча бул жерде жакын аралыкта бизге мектеп жок. Бул жагы Жоло Мамут мектеби 5 километр өтөдө жайгашкан. Андан кийинки мектеп Чыңгыз Айтматов мектеби 3 километр жайгашкан. Бул жер ушул жерлерге мектеп же бала чакка бакча болуп калыш керек. Максат ошо. Анан максатыбыз кандай болгондо дагы бул мамлекеттик мүлк болуп калып, ОМСнин балансына отургузса, аны мэр өзү чечсин эмне кылышын. Ошолордун укугу. Ошентип ойлойбуз. Мына мүлк. Бул кимдин мүлкү? Шаарга караган жер шаардыгы да. Сатып алып коюп турбу? Bunday болбош керек эле да. Мисалы үчүн бул шаардыкы дегенден кийин бул жерлер бүтүн нал чапылак аймактык башкармагына карайт да. Анан бул кандай сатылып, кандай колдон колго өтүп, баягы чечим чыгып, бугу мэрияга өткөндөн кийин мэрия буга акча жумшап, буну даярдагандан дагы бул иш кайта артына кетти да. Азыр эми бизде мындай да. Эгерде бизде кимдир бирөө жакшылап бийликке кызмат кылып койсо, ошолордун бычагы курч боло берет. Ошолордун камчысы чабыла берет. Анан ошолордун сөзү өтүмдүү боло берет. Азыр ошондой болуп, бул сапардагы буга чейин эми эки президенттин тушунда бул 2-3 президенттин тушунда бул иш ордунан жылган эмес. Азыркылардын тушунда деле ушул жанагы шайлоонун мастерлери бар да, шайлоодо жакшы кызмат кылган кишилер. Анан бул кишилер мен укканыма караганда, мен азыр атын атабай турайын, атын атасам азыр айтышат. Ой, Ыдыры сен ит экенсиң, акмак экенсиң, сен далилиң жок сүйлөйсүң деп. Чындап эле менин далилим жок. Бирок баягы Ошто тар чөйрөдө биз көп нерсени билебиз. Мындай чайханада, баняда отуруп аябай сүйлөшөбүз. Мына ошондойдо баягы элге айтылбаган, кагазга жазылбаган чындыктар ошол жерде айтылат. Ал жалган эмес, ал чын. Ал мен уккан маалымат боюнча бул жерде аябай чоң Ош шаарында өзүнүн шайлоо мастери деп көргөзгөн. Эми акчасы бар, мен эми акчасын асылбайм. Бай болгонго аркинин акысы бар. Байлыгында сөз жок. Бирок мына ошондой шайлоодо жакшы кылган бир бай, жакшы кызмат кылган бир бай ушул жерде алып коюптур деген сөз бар. Эгерде ал бай мен билгенден мына акыркы шайлоого дагы жакшы кызмат кылган. Анан азыр мына биздин азыркы мындай акаларыбыз, абаларыбыз азыр бийликте отурат. Мына ошол кишилерге дагы жакшы кызмат өтүп калган. Анан булар не дейт эми? Карыз болуп калбадыбы сиздин оюңузча? Эми түшүнбөй атабыз да, ушундай болуп бул иш көп жылдан бери каралып кетип атат. Бир жагынан чечилбей атат да. Бир кетип атып эле барып туруп, бир ташка барып такалып калганда эле токтоп калып атат да. Эмесе мына мэрия кайтарып алып, акча жумшап койгон нерсени дагы кайтарылып, сотко жөнөтүлүп, каяктагы немелерге кетип, ушу дагы эле чечилбей. Ошондой болсо эмне кыласыздар эми? Сатып берсе. Биз бака сатып, эми өзүбүздүн немебизге неме кылмай сайын ушунун артына түшөбүз да биз. Мен түшүнбөй атам. Сатып берсе эмне кыласыздар? Ол соттун чечими бар экен, бул соттун чечими бар экен, кечигипсиңер болду эми кетти деген сөз жооп болсо эмне кыласыздар? Жок, эми бул шаардын мына Ош шаарынын жапалак аймактык башкармаларына караган жер да бул жер. Жок, макул. Ошондо деле, мисалы мен келдим, мен айттым азыр. Мен дедим, сатып алып койдум дедим. Мына соттун чечимдери бар дейм. Анан ушулардын баарын жокко чыгарсаң кел дейм. Ошону бошотуп берем дейм. Болбосо мен алайын дагы тирилигим кылайын деп туруп айтсам не дейсиз азыр? Бербейбиз да, эл бербейт. Эл бербейт. Кантип бербейсиз? Эл кирип алат. Эгерде мен мына соттун чечими, анан бул соттун чечими, анан палан, пустан, жанагы ак эле, көк эле, апимдин гүл эле деп бирдемелерди айтып келдим. Колумда кагазым бар. Сизде эч нерсеңиз жок. Мен айтып атам, бул меники дедим. Не кыласыз? Биз карапайым элбиз. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоев карапайым элге таянам деп атат. Значит, президентибиз бизди колдойт. Бул здание биздин карапайым элдики. Бербейбиз. Сатылбайт, эч кимге сатылбайт. Бербейбиз дагы, биз президентибизге кайрылабыз. Карапайым эл.
Президентке көп адам кайрылып атат. Олардығы жөнөнбейт, бизге жөнөнөт президент карапайым элге. Ошо карапайым элдики да бул жер. Мен дагы президентке жөнөнөм да. Мен айттым, жогору жактан, ак үй жактан чечим чыгартып келдим. Мына меники дейм. Десе бербейсиз. Президент ого ишенбейт. Президент ага ишенбейт, карапайым элге ишенет президент. Ишенесиз. Ооба. Мен президентке ишенем. Макул, эгерде андай болбой калсачы? Болбой калса. Мен сот аткаруучуларды алып келдим да, уларды жакын жолотпо дедим. Мына жерден забор менен тостум, дубал менен. Тосуп туруп ичинде курулушту баштадым. Не кыласыз? Анда биз күчкө салабыз, карапайым эл кирип бөлүп алабыз өзүбүз. Зданияны бөлүп алабыз. То есть мени келтирбейсиздер? Келтирбейбиз. Келбейт, даже аракет кылбасын. Келишке. Элдин Куралчан келсемчи? Куралчан келсе дагы атша беребиз. элдики да бул. Мына, урматтуу Садыр мырза, мына, урматтуу президент, мына сиз өзүңүз угуп атасыз. Эл сизге үмүттөнүп турат. Сиз баягы сот органдарын сиз көзөмөлдөйсүз. Ар бир сот сиздин алдыңыздан, сиздин кабинетиңизге кирип, сиздин колдооңузду алып, анан кийин келип отуруп иштейт да. Анан ошол сот адилеттүүлүгү болбосо, мына жакта ушул нерсе ушинтип тура бергидей. Ортодо мына жер ушу бул жагын го, эми мэрия ошо мыйзамдуу, мыйзамсызбы иш кылып жаап коюптур, макул. Мынага окшогон жактары уже талкаланып бүтө турган болуп калыптыр. Наркы имараты талкаланып бүтө турган болуп калыптыр. Ошол эле учурда мен дагы бир жолу айтам. Ошто бир мектепте бир класста 50-дөн 60-тан бала окуп атат. Бир эле керебетте 3-төн 4-төн бала жатып атат. Сыйымдуулук, кубаттуулугу 1,5 миң деп салынган мектепте 3,5 миң бала окуп атат. Дээрлик 2 эсе, 3 эсе көп бала окуп атат азыр мектептерде. Мектеп жок, тартыш бизде. Анан ошондуктан мына жерде азыр айылдыктар айтып атышат. Бул жерди биз мектеп кылсак болот эле. Жок дегенде макул өзүнүн мурунку баягы максаты боюнча ошол оорукана болсо болот эле деп атышат. Анан бул даяр турган имараттан бир баягы шайлоодо кызмат кылган бирөөлөргө сатып берип элем, уятпы дейм да, кичине намыстанай элем. Кандай дейсиздер? Азыр кыскасын айтканда мындай болду. Ушул жерге айнек салган экен Ош шаардык мэриясы, үстүн жапкан экен, ичин шыбаган экен. Мына жака өз башынча спортзал салыптыр деп азыр Ош шаардык мэриясынын ошол кездеги 2012-жылдардагы курамындагы кишилерди азыр соттоп атышат. Аны сотко сүйрөп атат. Анын катарында Ош шаарынын архитектору бар мурунку, Ош шаарынын мурунку муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы бар, Ош шаарынын вице-мэри бар. Ошол 3-4 кишини азыр соттоп атышат. Бирок мен азыр аларды макул эми соттосоңор, мыйзамсыз ишин тапкылады, соттой бергиле. Мен ага каршы эмесмин. Бирок андан мурун мына жердин өзүнүн мыйзамдуубу, мыйзамсызбы сатылгандыгы, ошону аныктап албайлыбы? Бул жер социалдык объект болуп атса, социалдык объектти ненин негизинде кантип сатып бердиң? Анда Акаевдин жанагы буйругу каяка кетет деген нерсеге жооп берип алайлы, урматтуу прокуратура, жана мыйзамды көзөмөлдөгөн орган. Андан кийин чындап эле бул жер жана мыйзамдуу сатылган деп тапсак, эгерде мына жердеги ак көз кара көздөн коркпой ушулардын назарынан, анда биз ооба бул жер мыйзамдуу сатылган экен дей турган болсок, анда алып барып ошол жанагы мэриянын курамындагы ушул жердин чатырын жаап койгон 5-6 кишини алып барып камай бергиле. Мен макулмун ага. Бирок ага чейин анда баягы Акаевдин мыйзамын жокко чыгаргыла, Акаевди куу бергенбиз, анын дагы баягы социалдык объектилер сатылбасын деген мыйзамы дагы жокко чыгарабыз аны дагы. Деп аны да жокко чыгаралы анда. Анан кийин сатсаңар болот да. Ар нерсенин эрежеси бар да, эми баштап мындай койдун бутун байлап, анан баягы куула тарапка жаткызып алып анан соёсуң го, жөн эле сое бербейсиң да эми. Ошол сыяктуу мунун дагы жанагы кайдасын келтирип, мындай бир жаңсыл кылып алып, анан кийинки адамдарды соттосоңор болот эле. Азыр ошол Баетовго барып көрөлү, бул жер өзү негизи кантип ошол Ош шаардык мэриясы кантип акча бөлгөн бул жерге. Анан кантип Ош шаардык мэриясы буга ээ чыккан. Өзү мундо кагазда жазылып турат, бирок ошондой болсо дагы мындай түшүнүктүүрөөк болуш үчүн барып өзүнөн дагы сурап көрөлү. Азыр Баетовго баралы, жүрүңүздөр. Төлөйкөндөгү имарат боюнча азыр талаш болуп атыптыр да. Анан ошого документтерди эми архитектор катары айрым курулуштарына сиз жасасаңыз керек. Ошол эмненин негизинде жасагансыз дейм да. Бул жер Советтер Союзунда Венеринский диспансер деп, мына жерде Венеринский диспансерди көчүрүп, ушул жерде Советтер Союзунда бул жерге ошо чоң Венеринский диспансердин долбоорлонуп, ошол курулуп, 3 этаж болуп курулганда, анан Советтер Союзу бузулгандан стройка токтоп калган.
Andan keyin bunu Esekeyev attı vraçka privatlaştırıp beredi. Privatlaştırıp berişet mençikleştirip. Andan bunu meriya bilip kalattığı meriya bu sotsial bek ayrıca bolgonda da bu больница, poliklinika, detsat, mektep hiç kaçan privatizatsiya nipadejit dep. Yani bu 94 yıldan beri 96 yıldan bugün күнгө чейин закондарыбыз бар. Президенттин закон указдары бар. Ошого карабастан бул приватташтырып кеткен деп туруп анан кийин Ош шаардык мэриясы сотко берет. Сотко бергенде городской областной карап жүрүп отуруп акыры Верховныйда бул Ош шаарынын мэриясына ыйгарып берет. И ошондо Верховный соттун чечиминде повторный рассмотрение не поддержит деп баягындай болду бүттү бул кайта караганга болбойт деп мэрияга өткөзүп берет. Мэрия өткөзгөндөн кийин анан ошол жерде многочисленный ошо жителдердин ошол жердеги баягы жашаган айылдагылардын биздин мектебибиз жок. Биздин спортивный залдарыбыз жок. Балдарыбызга неме болсун деген анан буланан кийин ушул немени перепрофилирование под школа деп туруп атайын токтом чыгып анан кийин буга алып жасалат, буга проектса бул 2009 жылдарда жасалып бардыгы мыйзамдын негизинде жасалат дагы буга Ош шаарынын мэриясынын сунушу менен Ош шаардык депутаттар кеңеши булардын ушу мектеп болушуна жана баягы ошунун аякташына жана башка бардык ушу спорт залдарын бардык ушу комплектациялар боюнча чечим кабыл алышып акча бөлүп берет. Акча бөлүп берет дагы бунун ремонт иштери башталып үстү жабылат мэриянын акчасына. Андан кийин айнектер коюлат. Коюлуп анан бул процесс баягы акча кетип аткан маалда анан кийин ушул жерге ошол айылдыктардын суранычы боюнча ушул жерге спорт зал куруп бериш боюнча суранычтар болот. Буга тендер өтөт. Тендер өтүп, кадимкидей неме болуп, бул мурда каралган да, баардыгы мурда шаардык кеңеште каралган, мыйзамдаштырылган, кетип атат. Анан кийин буга тендер өтүп, курулуштары курула баштайт бул неменинчи спорт залдынчы. Андан кийин как биз мага главный архитектор катары кайрылат деп технический документтерин даярдап кой. Ушуларды бир эме кылалык. Мына спорт Борцовский залда спорт залы. Ушуну бир жолу мыйзамдаштырып коелук. Бул эми мынау мектеп элдик болду, бул деле элдик болду. Бирөккө баш болуп калат деген анан мен ушул маселени заявка келип УМСтен келип түшкөн, УМС мага госак сынап келген. Бирок эрежеге ылайык биз кандай документ келсе дагы биз госрегистрден такташыбыз керек. Биз госрегистрден тактаганыбызда бул жер Эсекеевдик болуп калды. Качы соттон уткан элеңиздер. 2009 жылы булар ушу соттон утуп келишкен. 2009-2010 жылында анан мен бул вопросу катуу коем. Уважаемый мэр, бул деген нерсе бүгүнкү күндө Эсекеевде катталып турат экен. Сиздердин 2000-жылда утуп Ош областтык соту атмен кылып Верховныйдыкы карабастан туруп сиздерге чечип коюптур. Мына мен даже юридический документтерди карадым, соттун чечимдерин карадым. Верховныйдыкын эч качан областный атмен кыла албайт. Не подлежит деген каралбаш керек эле. Деп анан өтө кызыгуу болот. Анан ошол маалда оказывается Ош шаарынын мэриясынан ким катышкан областына карап атканда дегенде действительно Ош шаарына бир кандайдыр бир адвокат бир наем бирөөлөр бир катышып койгон экен да. Катышып ошол жерде бир путаницаны жасагандагы как будто Ош шаарынын макулдугу дегендей кылып туруп ошону макулдашып болду дегендей кылып туруп анан кийин баягы жерде анан кийин Эсекеевге чечип койгон. Бул жерде мыйзамдын өзүнүн аткарган эмеси кызык да. Верховныйда чыгып турат, а областына карап чечип коюп атат. Бул жерде өзү мыйзамды соттор бузган. Андан кийин мен бул жерге анан кийин айттым, ошо бунун тендери болуп, ошо курулуштарды башталып атканда айттым, мен технический документ кылып бере албайм. Технический документ кылып бере албайм, потому что Эсекеев дегенде мэрияда туура айтып атат. Бул деген туура эмес областнойдуку. Бул деген мына Верховныйдыкы турат бизде. Бул кандай болуп калган деп спор болгондо анан мен талап кылганмын. Эгерде ушундай ситуация спорный болуп калганда, анда мага приказ чыгарып берилет дедим. Ушу жерге ушул спорт залды куруш боюнча. Только сен приказыңарды гана аткарылам.
дегенде тура мэрия эч кандай тартынбастан туруп, бул бизге караштуу жер деп приказ чыгарып, ошо приказдын негизинде мен атын жасап бергенмин. Кийин бул маселе анан буга 13 миллион сом акча эметип, мына бүгүн спортзал бүттү. Спортзал бүтүп калгандан кийин мына элге эм беребиз деп атканда анан кайтадан баягы укук коргоо органдары текшерип келип ошол жерде обжалованиялар болуп, менин жериме уруп алды деп туруп, анан кийин бул боюнча териштирүү иштери жүргүзүп, иш козголуп, эменин вице-мэрдин анан ошо Алимбек Ибраимовичти местин үстүнөн иш козголгон. Бу жерде мага иш козголгон эмес, мен өзүм болгон фактарды айтып бергенмин. Иш козголду да, бул жерде эң эле кызык нерсе ушул мамлекетке 13 миллион зыян келтиргенсиңер деп. Анан бул боюнча сот болду, сот процесси болуп отуруп, анан кийин бул жерде факт преступления аныкталбагандыктан иш кыскартылды. Себеби дегенде өзүмө түшүндүрүп атам го, ушуну бул иш кыскартылган. Кыскартылып баардыгы бүткөн, бүтүп анан бүгүнгө чейин бирок баягы Эсекеевдин менчиги деп туруп, анан Эсекеевдер болсо башка бирөөгө резко сатып ийишкен. Кыйыныраак бирөөгө саткан эми ошо кыйыныраак бирлер козгоп атат да, мунун баардыгынчы крупный бирөөгө сатып койгон, аны билбейм кимге экенчи. Анан ошондой болду, анан кийин бул анан кийин бөйрөтөн чыгарып эле, анан кийин бул мурдак кылган эмгектер, мурдакы немелер эч нерсе каралбай туруп эле иш козголду дагы, иш козголуп туруп эле бүгүнкү күнгө чейин ушу процесстер болуп анан кыскартылган. Бүгүнкү күнгө чейин бул вот дагы болбой, же нары болбой, же бери болбой маселе ушул күнгө чейин каралып турат. Анан 13 миллион сом акча баягы ушеп деп берген, анан бул боюнча соттун чечимдеринде 13 миллион сомду өндүрүү боюнча неме болгон жок. Анан кече дагы бир мына шайлоолор башталганда эмне бала болду, дагы буну анан чукулап чыгарып 13 миллион калган деп буну козготуп, эми азыр экономический порядка ушу 13 миллионду өндүрүү боюнча дагы сотко берип коюшту. Азыр кызык болуп атат. Биз мэрияга айтып атабыз да, мен да ушул участок менен катышып атам. Силерге керекпи ушул? Алып алгыла. Бу силердин жериңер. Элдики. 13 миллион силер жумшадыңар ушул жерге. Буну мисалы үчүн вице-мэр же Алимбек Ибраимович же архитектор же мэрия жумша, бул элдики деп ушу элге салынган нерсе бул. Чөтөгүнө салып алган эмес. Чөтөк эч ким салган жок. Бүгүнкү күнгө чейин эл тарактап жүрөт, эл ызычуу болуп жүрөт, мунтабат этип жүрөт. Керек болсо сотторго чейин барышты. Но бир кызык нерсе бар экен. Госак бүгүнкү күндө ошолордунда болгондуктан эмне кызык жери бар. Эми ушуга мэрия өзү кызыгып, ушуну кайтарып алса болот. Бирок кайтарып алуу маселеси эмес бул жердечи. Кайта тетисинен оңдотуп, ушул булар бизге зыян келтирген. Ну что, зыян келтирген. Вот 13 миллион зыян келтирди. 13 миллионду төлөнбөй бир Кудай билет. Но факт, что такой богатство, такой эме жоголуп атат да бир менчик менен кетип. Мүлк, мамлекеттин мүлкү. Мамлекеттики дебейин, элдин мүлкү. Ушул элдин, эл жүрөт ушуну тегеренип, кыйкырып, ызычуу болуп, биздики эле кокуйна алат ана мына. Но что поделаешь? Элдин үнүн уккан эч ким жок. Тегеренип келип отуруп эле кайтадан ошо бирөөнүн менчиги сиз бергенсиңерди мына 13 миллион сом. Эми бул 13 миллион сом акча бул 2009-жылы каралган депутаттардын эмеси менен келаткан бөлүнгөн акчалар булар. Мен азыр түшүнбөйм да, жанагы Акаевдин 1995-жылы 14-чү экен, 26-чы экен февралда адашпасам. Атайын буйругу чыккан. Анда ошол социалдык объектилер менчиктештирүүгө жатпайт. То есть эгерде бул Минздравдын чөнтөгүнөн Минздрав эмес. Эме бул Минздравга өтө эле. Бирок куруп бүткөндөн өтөт да. Бирок максаты ошол социалдык объект катары. Бунун максаты дагы, жер дагы, стройсы дагы, бөлүнгөн акча дагы өз маалында, союз маалында бөлүнүп, бул как больница, венерологический диспансер болуп атат бул. Демек, бул дагы социал, бул али мындай алганда али төрөл элек, түйүлдүк бойдон жатат тең. Ошол түйүлдүк бойдон болгондо деле мунун негизи түйүлдүктөгү максаты өзү социалдык объект болчу да турабы? Жок, мында түйүлдүк деп атасың. Бул түйүлдүк эмес. Бул түйүлдүк болуп, туулуп, жаранып,
фундаменттери курулуп, үчүнчү ана мына бүтөйүн деп атканда сайыз эметип калып эле бул токтоп Айтайын калган. деген бүтпөй калган үчүн эле баягы социалдык объект деген атты албай, статусту албай калды. Ошодон пайдаланып. Жок. Социал объект албай калды деген нерсе андай жок. Андай болгондо аттарды өзгөртүп анда сатып бериш, анда бардычы. Бул башынан баштап социалдык объектке кирет. Ошол эле мисалы үчүн Эсекеев болсо ушуну алып атканда, мисалы үчүн мен приватташтырып атканда, ушул жерди мен больница кылам, ушул жерди до конца апарам, мен мындай кылып ем, тигинтем андай, мындай кылам деп туруп, ошо программа менен алса керек эле. Жөндөн бере коет ушуну бир моменттер болгонго ушу больницаны бузбастан туруп анан буну мисалы үчүн жөндөн например коммерцияга бербейт болчу. Но все равно ушуну Эсекеевке берилип кетишин өзү чоң мыйзамды бузгандык болуп эсептелет. Ошон үчүн 2009-жылдары ушул жылдары Ош шаардык мэриясы кайтарып утуп алган буну Верховныйга чейин барып. Макул эми булар башынан баштаса анда биз да башынан баштайбыз да. Сиздин эсиңизде жокпу, эстей албайсызбы азыр Эсекеевке ошол менчиктештирүү кайсы жылдары болгон и бул кайсы мэрдин тушунда болуп калат? Бул ушу 2001 бекен, 2004 бекен ушул жылдары болгон. Мен эсимде жок да. Мен тактап берем. Кайсы жылдары болуп кеткендечи. Эме кылсаңыздар мен бир эртең бүрсүгүндө бир мен тактап бул кайсы жылы кандай болуп эми бул сот иштери жүрүп атат. Азыр баягы акчаны өндүрүп алыш боюнча мындай да эме. Буну азыр наоборот мэрия мындай кылып атат да. Мэрия бул жерди эметип алынын ордуна алып, элге пайдаланыкка бериш керек да. Наоборот тескерисинче кайта кече былтыр ишти жазып алып, мыналар мурда соттолгон 13 миллион сом акча ушерп келтирген, ушуну хорошо чокко чапты болуптур, ушул камай турганын камап 13 миллион эметсин. Ошол 13 миллион төлөп туруп кайта буну ошол жеке менчикке ошого кайта береби? Демек берет да анда. Бул берет. Мындайча айтканда, мына бул жерде азыр чындап айтканда мен ачык эле айтамын. Буга мэрия өзү кызыкпайт. Тескерисинче кайта келип алып туруп, мына менин жерим эле, мына биздин акчабыз кетти эле, мындай болгон, мынандай болгон деген ордо кайта болсо ушул жеке менчикке алып алгандардын таламын талашып, кайта ушуну наказать этип эметкенге жүрүшөт. Теңирден тетириштик кылып атышат. Бул жерде, ошол жерде төлөйкөн эл, ошол жерде жашаган элдер, аксакал бунтовать этип жүрөт бүгүнкү күнгө чейин. Ушул сот иштер болуп аткан учурда Ошто негизги инициатор мэрия эле эмес, мэриянын алдындагы жанагы муниципалдык менчик башкармалыгы да. Ооба. Ал кезде Семетеев башчы болуп турган. Жок, Семетеевке чейин. Анда Алимбек Урамович Кадыров болуп турган. Жок, мен түшүнүп атам. Кадыров болуп турган учурда бул иштер болуп атат. Бирок анан Кадыровдардын ишин жокко чыгарып, алардын баардыгын сотко берип, бул жер туура эмес, жанагы бул жерге акча жумшалган деген сөз. Ошол инициатива Кийинкилер. Семетеевдин тушунда болгон. Семетеевдин өмөткөнчө кийинки бийлик, кийинки мэрия келип алып туруп, ачык айтыш керек да, чтобы наказать дегенде эми таба коюп турган, ушуну таба коюп ушуну согуп атпайбы? Эми соксун, бирок эми ал мынау элге ушерп болбош керек да ал. Мисалы, макул сизди урса урсун. Бирок ал сизди урам деп атып, азыр монча жерди алдырып жүрбеш керек да, туура? Эми буну уже значит, ошол азыр ошол баягы мурда сот жогуна тартылгандардын үстүнөн акчаны өндүрүп алам деп азыр кайта булар мэрия берип атабы. Значит, мэрия колун көтөрүп бүттү. Бул жерде талашпайт. Мурдагы ээсине берет. Эми ал мен сатып алган адамды да күнөөлөбөйм. Сатып алган адам дагы неме. Даже керек болсо ошол бир неме болгондо Эсекеев сотко барганда аял айтты. Өтүп кеткен экен. Мейли деди. Мага деди, ошо равноценный жер бергиле, же болбосо эме кылып берсеңер, мен эме кылып берем деди. Но бул жерде мен Кудайды карап гана айтышыбыз керек да. Ошо Эсекеевден бул жерге 1 сом вклад кеткен эмес. Эгерде другой дело, эгерде ошо бир нерсени куруп, бир нерсе кылып бергенде, аны мен деле айтатырмын. Кудайды бир машина шагыл түшүрүп койгондо, мен айтатырмын, ошо шагылдын пулун төлөп берип коелукпу депчи. Эчтеке болгон эмес. Мына ушул имарат 2003-жылы мамлекеттик фонду тарабынан, мүлк фонду тарабынан сатылган. Анан 2005-жылы аны өзүнүн чечимин 2 жылдан кийин мамлекеттик мүлк фонду кайра артка кайтарып алган. 2005-жылдан 2008-жылга чейин Ош шаарынын мурунку мэри Жумадил Исахов соттошуп жүрүп ал жерди, бул жерди шаардын балансына алган. Анан 2012-жылы Ош шаарынын мурунку мэри, ошо Жумадил Исаховдон кийинки мэри Мелис Мырзахматов ал жерге акча коротуп, ал жерди оңдоп түзөп, аны мектеп кылып ишке киргизем деп баштаган.
Анан Мырзахматов кеткенден кийин иш токтогон. Ошондон кийин Айтмамат Кадырбаев келди, Талай Сарыбашев келди. Мыноо боюнча таптакыр иш кылган эмес. Мен ачык айтайын, ушул жерди кийин сатып алган адамдар шайлоодо кызмат кылып койгон. Мен уккан маалыматтар боюнча. Анан ошондуктан кыскасы карызы барбы, башкасы барбы, Айтмамат Кадырбаев дагы, Талай Сарыбашев дагы элге жакшы көрүнүп, ой мен кыйратып атам, жыргатып атам деген менен мынау иш боюнча, ошол мектеп, даяр мектепти бүтүрүп коюш боюнча бир дагы иш кылган эмес. Тескерисинче көрүп көрмөксөн болуп отурган. Азыр эми ушуну азыр мына Ош шаардык прокуратурасына келдик. Азыр прокуратуранын өзүнөн бир сурап көрөлүчү. Мына сос объект сатылып кетсе боло береби? Ал мыйзамда өлеби деп. Жүргү. Ой, саламатсыздарбы? Кандай иштер? Жакшы, бизде бир аз эскирээк иш да. 20 жылдан берки келаткан иш, 19 жылдан бери. Ошон үчүн сос объекттин сатылышы боюнча иш. Прокуратура курста. Мен азыр ушуну же зам прокурорго, ошо тергөөнү көзөмөлдөгөн адамга кирсем, же прокурордун иш козгону экен. Ооба. Азыр уруксат этсеңиз бир чагым. Ооба, же болбосо прокурор өзү жооп берсе жакшы болот эле. Эсекеев дегендин иши боюнча. Соттун чечими турганын көрсөтүп турасыз мен. Көйгөйүңүз электрондо чечилет. Хорошо. Менин көйгөйүм эмес өзү. Менин элдин көйгөйү. Мен азыр муну акыркы соттун берсем. Бересиз мен өзүм өтүп. Нема акыркы сот. 1 минут. Ооба. Мына жерде баягы какшанып жүрүп айтып, акыры ушу жерге скамейка орнотулуптур. Бирок бул эми мына үстүн жагып коюшпаптыр. Чаң тазаланбайт. Отурайын десең отура турган эмес. Айлем. Ушунусу ишке ашканына дагы шүгүр. Рахмат. Саламатсыздарбы? Прокурор. Кимиз чечип киребизби же? Чечип киребиз. Занятты болуп киребиз, да? Так, сотка бар. Даярды? Кірерсің болар? Прокурор мырза, саламатсызбы? Мен атым Ыдырыс, кандайсыз? Жакшысызбы? Тынчпы? Прокурор мырза. Эми биз ушундай эме киребиз. Ал үчүн кечирим сурайм ооба. Жатыр эле. Но жер десеңиз, сизди таанышып алыш үчүн просто айтып өтөйүн. Эми бул сизге чейинки болгон иштер. Но имарат. Имарат? Бул имарат азыр недостроенный турат, 3 этаж. Анан бул баягы тери ооруларын дарылоочу диспансер болуп курулуп баштаган экен Союздун учурунда. Андан кийин 2003-жылы мамлекеттик мүлк фонду ушуну эмеге чыгарат, сатууга чыгарат. Ага жанагы өкмөттүн өзүнүн токтому себеп болот. То есть өкмөт жанагы сатыла турган мүлктөрдүн тизмесин жарыялаганда ошол тизмеде бул дагы болот. Ошонун негизинде бул сатылат 2003-жылы. Программа приватизацияда болот. Ооба. 2003-жылы сатылып атат. Аукциондо. Анысында сөз жок. Баасы 2 миллион деп коюлган, бирок 240 миңге сатылган. То есть 12%. 2003-жылы. Ооба. 240 миңге. Ооба. Анан кийин Ош шаардык прокуратурасы обжаловать этет. Имарат бааланган, бирок өтө арзан сатылган, а жер бааланбай калган деп. Анан ошонун негизинде сот иштери башталат дагы. Ошодон бери азыр жанагынтип келатат сотто. Бирок мен сизге азыр прокурор катары, мыйзамды көзөмөлдөгөн органдын бир өкүлү катары сизден сурагым келет да. Социалдык объектилер сатылса боло береби, болбойбу? Социалдык объекттер сатылбайт, танып сатылмаган. Программа приватизация этет. Ооба, сатылбайт. А бирок мыного бул сатылган да. Бул социалдык объект катары уже акча бөлүнгөн. Бир 70-80%ке бүткөн. Демек бул социалдык объект. Анан бул сатылып кеткендиги жөнүндө прокуратура негедир
ошол маалда доо койгондо дагы соц объект сатылбаш керек кайсы эле доо деп. койду негизи сатыш объект боюнча көтөрүп койгонбуз да кагаздарды Ооба. көп соц объекттер боюнча бир кезде өзүнчө прокуратура органдары иштегенбиз да соц объекттер боюнча 2000 кайсындан башталды 2013төн башталды садиктерди баягы алып баштаганбыз да соц объекттерди алып баштаганбыз да ошондо көп доо арыз берип кээ бирин уттуруп ийиштир ошол жагынан азыр көтөрүп атам да көтөрүп карап атабыз мына соц объекттерди анан азыр чыгып атпайбы мисалы прокуратурага доо арыз берсек мисалычы өздөрүнүн эмеси бар да өздөрүнүн мөөнөтү бар да сотко берсең карабай коет да басталган срокты билесиз да өзүңүз билесиз да ошон үчүн анысы жаңы жана экотехта жаңы организация жаңы түзүлдү жана Минсельхозто дагы бир жаңы жер боюнча бир эме түзүлүп атат жаңыча ошолорго берип биз өз сунуш берип атабыз анан алар доого киргизип атышат да анан через гор кеңеш менен дагы жакында эле бир садиктер боюнча бердик кум бий боюнча көчө боюнча бир дагы садиктер бар экен да биз сунуш бердик гор кеңешкечи сунуш бердик а гор кеңеш баягы өзү алар бере элек да мисалы мөөнөтүн алар эмете элек да биздики мөөнөтү кетип калыптыр да алар сунуш берип ушуну чечип атабыз да азырчы мону көтөрүп көрсөк керек экен азыр балдарда начальниктер жаңы келди азыр бизгечи көп алмаштырып алып алмашпайт да Менде дээрлик бардык кагаздар бар эми. аны бербейсиз ба анда берсеңиз азыр эле карап чыгабыз Ооба, берсем деле болот. муну бере элексиз бака мурда келип бергенбиз да Эч кимге бере элекмин азыр. берсеңиз башты карап чыгабыз Мен бирок муну азыр берип койсом кандай болуп калат? жок мындай кылсаңыз болот азыр мен копия чыгарып албайбынбы Ооба, копияны балдарыңыз чыгарып берсе, азыр чыгарып алабыз ушуга баа Оны карасаңыз, мисалы бизде шаар боюнча чыгарсаңыз, монча объект бар да. Көктөн турбайбы? Көктөн архитектуралар бар, уруксаттуу иш кагаздардын баары көп кабаттуу турак үйлөрдө бар. Жана архитектура уруксаты жок, мисалы кызыл эмелерчи. Олар бөлүп коюңуздар, ошто көрдүңүздөр да. Общий 124 объект бар да, Ош боюнчачы. Анан могу иштерин козголгондорун бар, тичке коюп атпайбыз, козголуп сотко кеткендерин, ушинтип база инвентаризация жүргүзүп атабыз. Ар бир объекти ар бир объект 120 көп объекттер эбечи. Ар бир объекттин өзүнчө жазып, азыр бүт баарын инвентаризация кылып кетебиз, бүт баарын теңчи. Бүт эмнеси бар, эмне документтери бар, кандай салынып атат, эмне себептен салынып атат, баарын теңчи. Ошон бүт баарын объекттер бүтө элекпиз да, курса кудай болсо бүтүп калдык да. Аны именно соц объект боюнча да кудай бурса ушу көтөрүп атабыз да. Азыр мен билгенден эми бул жанагы курулуштар менен иштегениңиздер жакшы, бирок бул азыр акчалуу адамдардыкы. Буларды сындырса болот, башка кылса болот. Бирок жанагы соц объект боюнча айткан туура эмес да, сындырса. Эми кээде ушинтип атып, баягы аша чаап кысып салган учурларыбыз дагы бар да. Өзү негизи Ошто курулуш боюнча единый бир правила жок өзү. Бирдиктүү. Правилалар бар, эреже бар. Ереженин жоктугунан анан бардак болуп атпайбы? Жок, мисалы кээ мисалычы мындай да, эмне себептен баары айтып атышпайбы? Эмне себептен баягы көп здание салынып кеткен? Ооба. Көп здание салынып кеткен. Мисалы кээ бирөөнүн документтери жок салынып кеткен да. Анан мисалы 2019-жылы уголовно-процессуальный кодекс, кылмыш кодекс алмашып кеткен да. Ошондо өз билемдиктен статьяны алып салышкан да. Анан экотех мисалы штраф салат, штраф салып коюш, штрафын төлөп коет, кайра сала беришкен да. Жок, ал жагы бар, бирок ошого жол берген башка чоң жагдар. Жок, аларды мисалы генплан жок. ПДП жок. Жок, Ошонун негизинде анан кийин мунга окшогон көп иштер туруп калат дагы. Зданиялар туруп калат, анан мындай да, здание туруп калат, ПДП архитектура бербейт. Архитектура экотех киргизат, экотех штраф салат. Мисалы барат да. Анан билгенин кылып кайра штраф салып, штрафын төлөп коюп сала беришкен да. Азыр кайра өз билемдиктен статья кирди кайрачы. Азыр ошо менен козгоп, ошо менен токтотабыз стройканы бар. Прокурор мырза, мындай да, мен жанагы менчикти аябай сыйлайм. Анан жеке менчикке көп нерселер берилиш керек. Көп нерсени баягы мамлекет өзүнө кардын майында кылып чогултуп алып отура бербеш керек. Жаман управленец бул баягы мамлекет өзү болот көп учурда деп аны турмуш көрсөтүп атпайм. Мен ошол позициядамын. Бирок азыр мына жерде социалдык объектини мыйзамдаштырып бергенди мен жанагы түшүнбөй атам да. Азыр эл дагы ызы чуу болуп атат ушул боюнча. Кантип сатылып кетет бул деп. Ошо соц объекттер көтөрүп айтпайм. Соц объект баягы ойлоп атасыздар, соц объект боюнча иштер жүрүп эле атат. Жакында эле биз гор кеңешке, шаардык кеңешке да сунуш бердик да, бир садиктер боюнчачы, потому что биздин зообарсы көп берип турбуз. Көп товарсын баарын берип турбуз, соттор каралып чыгып, анан көбүн уттуруп турбуз да. Көбүнчө көп мисалы приватизация илгери болгондо 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл болгондо. Ошонун баарысын инвентаризация кайра башынан карап келтебиз да баарын. Анан дагы онуңузду карап көрөлү. Ооба, дагы бир маселе. Азыр мисалы жогорку соттун чечимин мынау облустук соттун жокко чыгарып сала береби жогорку сотту. Жогорку соттун чечимин облустук сот. Жаңы жагдай таап жанагындай кылышы мүмкүн, бирок мынау жерде ушул иш боюнча жогорку соттун чечими чыгып атат да 2008-жылы. Анан ошонун негизинде 2012-жылы Ош шаардык мэриясы анан ал жерге шаардык бюджеттен акча карап, бөлүп, ал жерди ремонттоп баштаган. То есть үстүн жапкан. Терезелерин койгон, теги терезелер азыр сынып жатат эми. Алдына спортзал салышкан. Азыр эми прокуратура ошол жердин сатылышынын өзүнүн мыйзамдуулугун, мыйзамсыздыгын карагандын ордуна
азыр ошол кезде ушул Кайсы жылда айтып атасыз, мисалы караганда айтып атасыз? 2008 айтып атпаймынбы? 2008 жылы Прокуратура качан карап чыгыптыр? Акыркы жолу билесизби, мисалы? Карап мына жерде бардыгында бар. Biz bunu кагаздан көтөрүп чыкпайлыбы? Потому что Балабек боюнча менин маалыматым жок экен да. Мен ошону айтып атам да, азыр сиздер соц объекттер боюнча күрөш болуп атат деп атасыздар, бирок күрөш тегиз эмес, терип болуп аткандай да. Андай деле эмесин. 23 жылдан бери бул Мисалы бир күн шашпай келбейсиз. Келсеңиз мен балдар инвентаризация жүргүзүп атпайбы? Соц объект боюнча береличи, мисалы, могу боюнча берилген, могу сайдык боюнча берилген, бул соц объект боюнча сунуш берилген, жубарыс берилген деп бүт баарын карап чыгып инвентаризация кылып атабыз. Аны айтып келет экенсиңер, иштебей атасыңар, тинтпей атасың, бүтпей атасың. Баягы на деле көргөзүп береличи, канча сунуш кетип атат, эмне стройкалар кандай жүрүп атат деп мындай көрүп атпайсызбы? Бүт баарын инвентаризация кылып, баарын келип атабыз. Анда мындай кылалы. Сиздер чындап эле мен азыр таштайын. Сиздерге изучениеге баягы муну иликтеп чыкканга убакыт берилсин. Анан кийин мен ошол боюнча детально. Мындай кылайлы. Сиз азырчы балдар мен өзүм амнистия тапшырам, копиясын чыгарып алам. Бизде азыр эменин так, жок лучше тяп амнистия чыгарбайбы? Хорошо, азыр. Кирсең. Мындай кылайлы. Мен азыр ушу стройканы иштеп аткан балдар өзүнчө келген. Бизде башкы прокурор эме кылган, ротация болгон да. Бизде ротация болуп, бир 10дон ашык биздин ишкерлер аз каме бар, копия чыгарганга. Или на месте эмеден эле чыгаралбы? Анда мындай эле болдуңуз. Аз айтпайм, хорошо барып өтчү андай. Азыр бизде ротация болот да. Ротация мисалы көп жылдан бери иштеп аткан, мисалы шаардын балдарды чогултасыздар, ошол токтор иштеп көбүн көп жылдан иштеп 10 жылдыктын баарын жылдырып, местный балдарды өзүнчө жылдырып, башка региондо жылдырып балчкалар келип атат да. Ошондо бизде азыр 3 начальниктен алмаштырды. Именно стройка боюнча иштегенде балдардын көбүн алмаштырдык. Азыр жаңылар келип, жаңы тапшырма берилди да, тапшырмалычы. Азыр мен балдарга чалайын, азыр киресиз. Азыр Абдрашев барат, Абдрашев начальник Канат деген бала келди, исполнитель деген жакшы балдар келди, жаш балдарчы. Азыр копиясын айтайын, чыгарсын копиясын, анан чыгарып берет, анан бир келбейсизби, бир жуманын ичинде кайра келбейсизби? Жарайт. Анан бир карабайлы ошондой, кандай болот да. Ошондой детально сүйлөшөлү, ар бир статьясы, ар бир жылы боюнча. Азыр голословно сүйлөшүп коебуз да. Кандай дейсиз? Жарайт. Так, азыр чалайын да. Азыр сизди айтайын, барып обязательно жолугасыз. Жарайт, рахмат. Тиги Ыдрысты билесиң да, Ыдрысты. Агиши келиптир, жана бир эме соц объекттери боюнчачы. Барганда азыр мындай кыласыңар да, барат, мындай жакшы өзү да соц объект боюнча иштеп атпадык белек. Ошонун сүрөттөрү да бар экен. Ошо объект боюнча кагаздарын иштейт, копиясын чыгарып алалы, хорошо, кагаздардынчы. Копиясын чыгарылат да, анан барып ушул бир жуманын ичинде текшерип карап чыкылачы, хорошо. Анан бүгүн ишиндер чыгарып атам, бир жумадан карап турган, текшерип анан жыйынтыгына чыгалычы. Как раз соц объект боюнча бизге деле материалдар керек болуп атпады да. Хорошо, как раз болот. Аз барат анда, хорошо? Так, келип туруңуз. Ооба, ишиңизге игилик анда, тынч болуңуз. Макул, рахмат, игилик. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына ушул терүү ооруларын дарылоочу диспансер катары курулуп атып токтоп калган имарат азыр ошол дээрлик 19 жылдан бери жөн эле турган. Быйыл мына 20 жыл болду. 20-жылга аяк басты. Ушу 20-жылы бул чечилеби, чечилбейби Кудай билет. Ал эми азыркы мына мэриядан көз каранды. Ошол эле шаардык прокуратурадан көз каранды. Бирок буга чейин Жумадил Исаков менен Мелис Мырзахматов мэр болуп турган кезде ал жерде ошол шаардын балансына кайтаруу, андан ары шаардын пайдасына ошол бир мектеп кылып болсо дагы пайдалануу маселеси каралып аткан. Ага аракеттер болуп аткан. Бирок Айтмамат Кадырбаевдин маалында, Талайбек Сарыбашевдин маалында, андан кийин Алмаз Ишенбеков, Алмаз Мамбетовдун тушунда эч кандай иш болгон эмес. Азыр эми шаарга мэр болуп Бакыт Жетигенов отурат. Бирок Бакыт Жетигенов азыр ошол мүлктү кайтарганга аракет кылабы, кылбайбы, же дагы көз жазымда кала береби, дагы ошол жер дагы бир нече жыл тура береби, аны Кудай билет. Азыр биз эми өзүңүздөр көрдүңүздөр. Прокуратурага маалыматты бердик. Прокуратура карап чыгам деди. Эл болсо ушул тезирээк бир жаңысыл болгону жакшы эле. Бирок болгондо дагы ошол шаардын пайдасына болуш керек деп отурат. Биз ал жерде башка адамды келтирбейбиз, башкага бербейбиз деп отурат. Себеби бул мамлекеттик мүлк бойдон калыш керек деген позицияда турат. Эми мен деле чындап айтканда ошол социалдык объект кантип сатылып кетти деген суроо менен турамын. Бул сатылып кетиши кайсы мыйзамга негизделди? Кандайча мындай болуп калды? Буга кимдер кызыктар болгон? Ушинтсе боло береби деген суроолор менде дагы деле турат. Эми азыр мынау эми жаңы бийлик келди деп атабыз. Элдин аябай үмүтү дагы деле күч, үмүтү үзүлө элек. Мына ушулар келсе адилеттүүлүк болот деп аткан эл дагы эле ак көз кара көз карап отурат.
Анан эми көрөбүз эми. Ак көз кара көздүн ошол үмүтү акталабы же жокпу? Бар болуңуздар.